айылы турабы? Кара Сүмөнөк айылы ооба. Да. Алдым муну. Алдыңызбы? Рахмат, кеш болуң. Долбоёб десем капылмасын, турабы? Эй, дин нахуй. Сөгүнбөй сүйлөсөң, долбоёб нахуй. Гандон биле, сука, кайердесиң? Ошону айтчы мага азыр. Жанымда турган адамга Эмне сөгүнүп атасың, Таксыр, сиздин атыңыз ким? Эмил. Эмил, азыр сиздин телефонуңузга бирөөлөр телефон чалды, турабы? Сиздин ордуңузга мен сүйлөштүм. Сүйлөшүп атып, өзүңүздөр угуп турдуңуз. Сөгүнгөндөн мен дагы сөгүнүп, ответ кылып сөгүшүп кеттим. Ал ким эле өзү? Ким ал? Ошону айтыңыз. Мургазы деген бала чалдырды мага 2 күндөн бери. Келсең маслихат иш берип атат. Ким болуп иштейт экен ал? Билсе ал иште турат. Ошо 2 күндөн бери чалып, маслихат иш бар деп. Маслихат иш бар дегенден аз жолуга элек. Жолуга элексиз, а? Хорошо, мен сизди түшүндүм. Мындан кийин жөн эле мага нотариустан ишенип жазып бересиз. Каяка чакырат, кандай маслихат иш болсо, мен сиз менен бирге барып сүйлөшкөнгө даярмын. Мыйзам чегинде. Koçam kuşa karzın beresinde turu. Kaç? Ben ekimde turla duramıyorum. Kança ming dollar beresiz? Kança summa? Kança summa? Men surağım berbe, sen qarzını ele ber. Mesela men memleket bilen sağa. 5 bin otasın. 5500 dolar. 8000 dolardan 2,5 dolar akça berding 4 yıl içinde turu. 3 günde beremde kalgansın. 4 yıl boldu. Mına gel otam. 5500 dolar akçan kaldı. Mesela akça bir som akçan mağa geregi yok. Bir som akçan geregi yok. Adamı kaşat tuttun go. Kança günde veresin? Turla duramıyorum tezle. Kança? Tezer ançından biri. Ayıpta bir sorak dedi. Sen tezer adayından beri 4 yıl öttü. 3 günde. Kayşı gün göresin ayıp koy değil mi? Ne? Özün ayıp koy da ayıp otasın go. 3 günde turlamıyorum. Толып бересің бе? Ептейсің бе? Вапақтан сұрайсың бе? Бізден қақшатпатшы Мараты. Қақшатпатшы. Адамды өлтірдің ғой сәпсеме. Жалғаншылық болдың ғой. Еркекше сөзің бе? Сизге дагы бир суроо. Таксырдын видеосун WhatsApp аркылуу жибергенсизби? Мен Ким, өзүңүз таткансызбы? өзім тапқаным. Таксырдын аты жөнү ким? Жолдош Марат. Жолдош Марат Таксыр видеодо сизден менимче ошол видеодо айтылган сөзгө караганда мындан 4 жыл башта 8000 доллар машина алган окшойт эле карызга. Мен машина алган. 8 миң машина алган. Анан 1 жылдан кийин 2500 долларлык Мациз берип сизге, туурабы? 5500 калган 5500 долларын бүгүнкүгө чейин бербей жүрөт экен, туурабы? Анан сиз ошол карызыңызды доолап, далил катары видео тарткан сиз экенсиз да. Өзүңүздүн карызыңызды сурап, доолап. Андан кийин бир жума өткөндөн кийин ким деген киши менен үйүнө баргансыз, карызды доолап, Таксырдын үйүнө баргансыз? Таксырдын үйүнө Ислам деген ака жолдон чыгып, үйүнө таштап кой деген акамыз эле кишини аласам бар деп жолдон алып алдым эле. Үйүнө барсам өз үйүндө жок экен. Таксыр жок экен. Жана ким эле аты? Марат? Марат. Марат телефон албады. Анан мен телефон албаганымдан Ислам деген аканын телефонунан чалдым мен. Чалсам он деле телефон албады. Ушул жерден бир сөз. Кече сиздер жиберген жанагы Акипресстеги 10 000 сом менен вымогательство менен колго түштү деген киши да жанагы таякчаны. Ал киши өзү бир нече жыл соттолгон деп жазыптыр. Бирок бүгүнкү күнү мындай ал мындай оройт окшойт, Бул авария болуп кетип бели сынган киши. Таякта зорго таягып жүрөт. Анан памперсте да жүрөт экен. Ал бирөөнү мындай вымогательство коркутуп, бирөөнү бир уруп сабай турган деле күчү жоктой го дейм. Күчү жок, ол бирөөгө зыян деле тийбейт. Өзү менен өзү. Ал кишини ошол 10 000 долларды менен вымогательство менен 10 000 сомду коркутуп алды деп жанагы Таксыр, Марат деген Таксыр видеодогу камат ийиптир, туурабы? Камат ийиптир, ошо чолок кишини алып барып каматып койду. Эми 2 күндөн бери жана мен сөгүшүп кеткен милиция, андан башкалар кыскасы силерге дагы чалып, маслихатташа турган иш бар деп
чакырып атып тура. Анан эми силерде эмне коркутасыңар да эми ошондо подставной болуп Bizden pasat etip kamati edip bizde de korkup barbaydı. болгону сиз өзүңүздүн жанагы карызыңызды эле доолагансыз туурабы? Башка эч нерсе кылган эмессизби? Başka hiç de kavga etmesin. Түшүндүм. Özümden akşamını talap Общественный приемный президенти Кыргызской республики номер 891 менен регистрация болду. Сиздердин арызыңыздар мынакей. Мен азыр Бишкекте Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратындамын. Эже неме кылды эле да, кабыл алды эле арыздычы. Мына немен экен? Абиев не деп турат? Ким деп турат? Мына 891 менен катталды деп турат да. Абиев Эмилбек Улукбекович. Ошонун арызы. Бир туктап коңчу, точно журналга түшүппү, катталыппы. Атайын оштон келдим да. Карапайым элдин маселеси. Урматтуу Садыр Жапаров, 891. Камчыбек Ташиевдин көзөмөлү менен чечилип калсын. Так вопрос эмне эле? Жок, катталды, регистрация. Катталган, бирок Кыскасы арызды тапшырдым да. Тактап берип койсоңуз. Жогору жакка бара турган инсансыз да, сиз депутат боло туруп ушунда дайыма арыз менен келем, кабыл аласыз, регистрация кыласыз. Бардык маселелер чечилип атат, Кудай кааласа иншалла. иншалла буюрса чечилет. Айлы турабы? Кара сүмөнөк айлы. Да. Алдым муну. Алдыңызбы? Рахмат, кош болуң. Он 15 күндүн ичинде жооп берсе керек, буюрса. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич, экөөңүздөрдөн Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Кыргызстаныма, карапайым кыргыз элиме жасап аткан адал эмгектериңиздин чеги жок болсун иншалла. Ташка тамга баскандай тарыхты калып кетиңиздер эми. Карапайым элдин маселесин көтөрүп барганда бардык маселени мыйзам чегинде кайдыгер карабай тиешелүү мамлекет кызматкерлерге тапшырманы берип, көзөмөлгө алып берип аткандарыңыз үчүн чоң рахмат. Жанагы көк касмышымчан сиздин помощник советниңизге да Алла ыраазы болсун. Арызды кабыл алып, регистрация кылып, 15 күнүн ичинде көзөмөлгө алынат деп атат. Буюрса, буга чейин бардык маселе чечилип келе жатат. Мындан кийин дагы Кыргызстан боюнча ким кандай маселе менен чакырбасын, дагы сиздерге барамын. Ошол мен элдин жүгүн көтөрүп барганда ошол маселеге кимдер карайт, кимдер иштейт, мамлекет кызматкерлерге мындай орусча айтканда жестко тапшырманы берип койсоңуздар, көзөмөлгө алып эшекте иштесеңиздер эле өлкөдө тартип орнойт, бардык маселе чечилип кетет, Кудай кааласа. Рахмат.